Бишкекте жүк ташуучу унаа менен Мазда кагышып, экинчиси 2-ге бөлүндү. Кырсык бүгүн 18 сентябрда Лев Толстой көчөсүндө болду. Фура менен Мазда кагышып, натыйжада жеңил унаа 2-ге бөлүнүп кетти. Assalamu alaikum. 18 sentyabr 2025 saat 9:30 болду. Аба берди. Кар. Асфальтта турган жок бирокчу. Манас областы Токтогул шаары деп. Аба берди. Saat 9:30 болду. Асфальтта кар турган жок, асфальтта. Кар тынмай жаап жатат. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Jetse bir kata çoğun yapma. Айтып отушпайбы, ой Манасты таласқа койсо болот эле, таластыктарга берсе болот эле деп. Ай, Манас деген бул таластыктардыкы эмес. Манас бул кыргыздыкы. Манас бул кыргыздын духу, кыргыздын руху, кыргыздын келечеги жана кыргыздын өткөн тарыхы. Манас менен кыргыз болгон, мындан ары да ушундай болот.
Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз ошо жол кырсыгына кабылып, авариядан кийин ошо балам оорукчан болуп калды. Балам жашы 4 жашта, баса албай, сүйлөй албай калган эле. Азыркы учурда кичине сүйлөп, кыймылдап калды. Ошол акыркы операциясы сиздерден сураныч. Баламдын операциясына жардам алып кетиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт. 5 сом, 10 сом болсо дагы колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошол дагы азыр биз үчүн чоң жардам. Биздин ушул акыркы операциябыз ушунда үмүтүбүз чоң. Балам басып кетет деген ойдомун. Балам башынан 3 жолу операция болгон. Башында аппарат менен, ошо аппарат менен жашап жатат. Кредиттер Мбанк 593 31 97 кымбат К деп чыгат. О деньги баланс дагы бар ушул номерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат, өзүм менен сиңдим. Акыркы операциябыз кайдыгер карабастан ошо кыргыз элим колдоп жардам бересиз деген үмүттөмүн. Туура Жалал Абад шаарын атыны манас кылып өзгөрткөндө кайсы бир деңгээлде элибиздин ошо Жалал Абад шаарынын башка эле шаарлардын деле бар жерлердин адамдардын ичтери ачышып атат. Чын айтканда менин деле ичим ачышып атат. Себеби баарыбыз ошо шаарда төрөлдүк, өстүк, чоңойдук, окудук дегендей ошол шаарда. Ошол шаарда бала чакабыз, тууган уругубуз жашайт. Баарыбыздын жүрөгүбүзгө, акылыбызга ошол Жалал Абад деген сөз сиңип калды да. Ошондуктан Жалал Абад шаарын өзгөртүп салуу, бир таптан өзгөртүп салуу бизге да чоочун болуп атат. Манас деген сөз, Манастын өзү ар бир кыргыздын жүрөгүндө Манас бар. Ар бир кыргыздын жүрөгүндө Жалал Абад жок. Ар бир кыргыздын жүрөгүндө Манас бар. Ошондуктан биз азыркы адамдарга, азыркы жашабаттарга гана булар бир аз чоочу болуп көрүнүшү мүмкүн, бирок келечекте Манас шаарында төрөлүшөт, Манас шаарында өсүшөт. Манас болуп калат. Манас бул биздин кыргыз мамлекетинде жашаган элдердин, айрыкча кыргыздардын бул руху, духу. Так. Ушул Жалал Абад шаарын Манас деп аталып калышына мен сыймыктанам. Дагы бир жолу айтайын, мындан ары биз Манаска да көнөбүз. Кээ бирлер айтып атышпайбы? Ой, Манасты таласка койсо болот эле, таластыктарга берсе болот эле деп. Ай, Манас деген бул таластыктардыкы эмес. Манас бул кыргыздыкы. Манас бул кыргыздын духу, кыргыздын руху, кыргыздын келечеги жана кыргыздын өткөн тарыхы. Манас менен кыргыз болгон, мындан ары да ушундай болот. Туура Жалал Абад деле жаман шаар эмес болчу. Бирок Жалал Абад Индонезияда Жалал Абад, Жалал Абад Афганистанда бар, Жалал Абад Пакистанда бар, Жалал Абад Индияда бар. Бирок Манас бир гана кыргызда бар да. Дүйнө жүзүндө Манас деген шаар бир гана кыргызда бар. Мен ойлоймун, урматтуу президентибиз эң туура чечим кабыл алды. Бул азыркыга эмес, келечек муундарга. Муну дагы бир 20-30 жылдан көрөсүңөр. 30 жыл өтөт, 20 жыл өтөт, 50 жыл өткөндөн кийин биздин азыркы жаш балдарыбыз чоңоюшат. Аны ошолор айтат, бизге рахмат айтат ошондо. Рахмат, туура эле ошону өзгөртүп коюшкан экен. Биз ошо ойдон калбастан мына Манас болуп калдык. Манас шаары болуп калдык деп сыймыктана турган убакыт келет. Бирок аны үчүн кичине убакыт керек, бир аз жылдар өтүш керек. Гүлзат Мамутбек менен эмне болду? Мен ушу кыздын жаман жармасын да ушу кызгачы. Айтып берейин эмнеге жармашып атканымдычы. Мына Гүлзат Мамутбек азыр бийлеп, ырдап, сумдун алдында жүрөт, инстаграмдарда чыгып жүрөт. Бул бизде аферисттер ушинтип бийлеп жыргайт дегенди түшүндүрөт. Бизде аферисттер гүлдөп турган малыкен ушул Гүлзат Мамутбек деген билсек болот да. Мына концерт коюп жүрөт азыр. Акча чогултуп туруп кайрачы. Былжырабагыла.
Kalam taşla.